Бабанов азыр курал болушу мүмкүн. Буну эптеп может Атамбаев тарабынан алдап чакырып, сени колдойбуз, андай мындай деп келип туруп, баягы мурунку эле немени кайталашы мүмкүн кайраданчы. Болсо кылышпады эле. Аркасынан адамдарды атып, элди козутуп, эптеп бийликти алып, ушундай бир курал катары Бабановду азыр күндө колдонушу сөзсүз түрдө ыктымал. Бир чети коркунучтуу мүмкүн да. Камап койсо, качан чыгарат? Это же белгисиз болуп калмакта. Бүгүн Өмүрбек Бабановдун келери күттүңүз беле? Bilmiyorum, çok mağara как-то барыр. Эми саясат чоң нерсе да, татаал нерсе дегенде. Бирок эми айткан нерсе келиш керек да. Келем десе келем. Эркек айтты, келем десе келиш керек да. Ал келем деп мен да көрдүм, жаңылыктарды угуп атам. Анан келем деп келбей калыптыр, өзү айтты. Провокация кылып атат, ошого бара албай калдым деп. Күтүп атам мен деле. Бирок укпай калган окшойсуз да, бүгүн келбейм деп айтпады. Уга албай калдым. Мен бүгүн жаңылыктарды деле көрбөй калдым да. Кечээ угуп аткамда келет деп. Мен кандай десем, келсе мага эмне болмок эле. Бабанов эми биз үчүн билбейм, кандай бизге эчтеке эле кылып берген эмес да. Бабанов келсе негизи келет деп эметсе, эмне элден угуп атам да, келсе эмне болот, ошону карап площадька барып аткам. Жөн эле барып көрүп кетейин деген экенсиз да. Көрүп эмне болуп атат. Как бы он все делает, чтобы развивать, и как бы это нормально, как бы. Не знаю. Келгенде ал деле биякта өзүнүн немесинен, өзүнүн баягы коопсуздугунан коркуп атса керек, ошон үчүн келбей атыр да. Болбосо келем деп аткан, анан бүгүн уже келе турган күнү келбей калды да. Демек коопсуздугунан эметип атат да ал. Ошо коргонуп атат.